Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусульман бир тууганым, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирүүчү амалдар тууралуу дагы кыскача токтолуп кете турган болсок, бүгүнкү токтолуп кетүүчү темабыз бул зухуд тууралуу болмокчу. Келиңиздер, алгач зухуд эмне экени тууралуу баяндап өтөлү. Андан кийин зухудтун зарылчылыгы, өзгөчө мусульман пендеге болгон негиздүүлүгү, андан кийин зухудтун фазилеттери тууралуу бир аз сүйлөшүп өтөлү. Албетте, урматтуу мусульман бир тууганым, зухуд бул дүйнөгө берилбештик, дүйнөгө кызыкпаштык, дүйнө инсандын жүрөгүнө орноп калбаштыгы, дүйнө бул инсандын колунда болуштугу, мына ушул зухуд. Инсан өзүнүн жаралган негизги максаты Аллах Таала экенин гана билип жашаштыгы. Инсан бул дүйнөгө кул болуп, бул дүйнө мүлүктү негизги жаралган максаты кылып албаштыгы, мына ушул зухуд. Албетте, Аллах Таала адам баласын жалгыз өзүнө ибадат кылуу үчүн гана жараткан. Эми инсан мына ушул акыретине пайда бере турган, эртең бейишке жетип алууга бул дүйнөнү ошол нерсеге колдонуштугу, дүйнөнү болгону бир ортомчу гана нерсе деп билип, Аллах Тааланын ибадатына, Аллах Таала ыраазы боло турган жолдорго сарпташтыгы, дүйнөнү адал жолдон табып, Аллах Тааланын жолуна жумшаштыгы, аны адал жолго жумшаштыгы, мына ушул зухуд. Эгерде пенде эми анын негизги максаты дүйнө эле болуп кала турган болсо, ушул мал мүлк табып, бир кооз үйлөдө жашасам, кооз машина айдасам, дагы кооз жерлерге барып эс алып келсем, дагы ушундай дүйнө рахаттарына бөлөнүп, дүйнө жыргалчылыктарына алданып кана ушу менен гана жашап, жырга өтүп кетсем, мына ошол менин жашоом сонун болот эле. Бир жаштыгымдан сонун пайдаланып өткөрүп алсам, ушу дүйнө менен, дүйнөдөн рахат алып жашасам деп, ушул гана максаты боло турган болсо, анын максаты, андан өткөн максаты жок боло турган болсо, анда бул адам Аллах Тааланын кулу эмес, ошол дүйнөнүн кулу болуп жашайт. Бул адам бул дүйнөдөн зухуд кылбаптыр. Бул адам бул дүйнөгө келген негизги максатын таба албаптыр деп айтылат. Пайгамбарыбыз айткандай, таиса абду динар ва абду дирхам дейт. Дирхамдын, акчанын, пулдун кулу не бактысы болду дейт. Ал кор болду дейт. Булар кимдер? Дүйнөнү жүрөгү менен жакшы көрүп, ошол дүйнөнүн артынан ибадатты да ташташтыгы, дүйнө деп намазды кечиктириштиги, дүйнө деп орозону таштап коюштугу, дүйнө деп арамдан тыйылбаштыгы, ушу дүйнө жыйнайын деп кандай бир риба менен болсо дагы, кандай бир арам жол менен болсо дагы дүйнөнү чогултуштугу, мына ушул инсандын жүрөгүндө болгон дүйнөгө болгон бир сүйүүсү, дүйнөгө болгон бир махабаты бар экендигин далил. Бул инсан өзүнүн жаралган негизги максатын таппаптыр. Дүйнөнүн кулу болуп, Аллах Таалага зухуд кылуучу, дүйнөдөн зухуд кылган пенде боло албаптыр деп мына ушул нерсеге айтылат. Демек, жалпылай алганда, урматтуу мусулман бир тууганым, зухуд дегенибиз бул дүйнө инсандын колунда болуштугу экен. Бул мал мүлктү, бала чаканы, убакытты, ден соолукту эртең инсан өзүнүн негизги максаты болгон Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетип, бейишке кирип алуусуна гана колдонуштугу, мына ушул зухуд деп аталат. Албетте, зухуд бул жүрөктүн амалы. Зухуд бул жанагы биз ойлогондой жаман бир чапанды кийип алып, чачын кырып алып, каттык нанды жеп, суу менен жашаган пенде эмес. Зухуд кылган пенде бул бир элдерден ажырап барып бир чатырга жашаган пенде эмес. Зухуд деген бул инсан жүрөгүндө болот. Зухуд деген бул мал мүлкүңүздү Аллах жолуна иштетишиңиз, мал мүлкүңүздү мусулмандардын пайдасына колдонуштуңуз. Мал мүлктү эмнеге жыйнайсың дегенде, мына ошол мал мүлк менен бир жерге медресе курсам, бир жерге мечит салсам, бир жерге больница куруп берсем, бир жерге мектеп салып берсем, бир жерде медреседе окуп аткан толиптерге жардам берсем, дагы ушунун акыретине пайдалуу болгон кандай бир иштер боло турган болсо, садака жарыяларды кылсам, бир жерден суу чыгарсам, жетимдер үйүнө жардам берсем деп мындай ушундай инсан максат кое турган болсо, мына ушул адам дүйнөдөн зухуд кылган пенде болуп эсептелинет. Эгерде ал бай болгон болсо дагы, кедей болгон болсо дагы, мына ушул пенде дүйнөдөн зухуд кылыптыр дейт. Эгерде мал дүйнөсүн адал жолго иштетип, арам жолдон иштетүүдөн сактана турган болсо, мал мүлкүн исраф кылуудан сактана турган болсо, мына ушул пенде зухуд кылуучу пенде деп аталат экен.
Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул зухуд Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирүүчү амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир киши келип сурайт: "Я Расулаллах, дуллани аля амалин." Я Расулаллах, мага бир амал үйрөтүңүзчү. Иде амилтуху, эгер ошол амал менен аткара турган болсом, ахаббаниллаху ва хаббанин нас. Аллах Таала мени жакшы көрүп калсын, жана адамдар мени жакшы көрүп калсын. Я Расулаллах дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Изхад фи дуния юхиббакаллах." Дүниеден зухуд кылгының, дүниеге кызыкпагының, дүниені жүрөгүңө жакын кылып көрбөгүнүң Аллах Таала сени жакшы көрөт дейт. Вазхат фима индан нас юхиббука нас. Адамдардын колундагы нерсеге көз атпагының, ага үмүткөр болбогунуң, ага бир суктанбагының, ага бир хасад кылбагының, ага бир көрө албастык кылбагының сени адамдар жакшы көрөт дейт. Демек Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирүүчү амал экен. Дүниеден зухуд кылыштык. Бул эми алымдарыбыздагы ар кандай түрлөрүн айткан. Биринчиси таркул харам дейт. Арам иштерден тыйылыштык. Шарият арам кылган мал жандык болобу, чочконун эти болобу, же өлүп калган малдын эти болобу, же Аллах Таала арам кылган ушундай жыткыч жаныбарлардын эти болобу, мына ошолордон тыйылыштык. Же арам жолдон эмгек кылыштан тыйылыштык. Мына ушул зухуд. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала арам кылган ошол сүткордуктан, жанагындай казино-пазинолордон, жана арак сатып иштөөдөн, же сигарет сатып иштөөдөн, мына ушундай жактан кесип кылуудан тыйылыштык. Бул зухудтун эң башында турат. Арам иштен тыйылыштык, арам иштен зухуд кылыштык. Бул ар бир мусулманга парыз болуп эсептелинет. Зинадан тыйылыштыгы, жана ошондой эле дагы шарият арам кылган шириктен сактаныштыгы, жана ошондой эле дагы бирөөлөрү сөккөндөн, бирөөлөрдүн мал мүлкүн тартып алгандан, бирөөлөргө зулум кылгандан тыйылыштыгы бул ар бир инсандын мойнундагы парыз болгон зухуд болуп эсептелинет. Андан кийин экинчи туру бул инсан зарылчылыгынан жана муктаждыгынан сырткаркы ага мубах болгон иштерден тыйылыштыгы. Мисалы үчүн ашыкча тамак аштан, ашыкча сөздөн, ашыкча көз кароодон, ашыкча нерседен уккандан, ашыкча нерседен сүйлөгөндөн тилин тыйып жүрүштүгү мына ушул дагы зухудтун экинчи даражасы болуп эсептелинет. Андайын да зухудтун негиздүүлүгүнөн бул мусулмандардын биримдүүлүгүн күчөтөт. Мусулмандардын ынтымагын бекемдейт. Мусулмандардын күчүн бириктирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте эле акыркы заманда мен үммөтүмдү ошол башка дин ээлери дейт, арт тараптан талап жеп жок кылышат дейт. Алар өз душмандарына жем болушат дейт. Ошондо сахабалар: "Эй Расулаллах, ал күндө мусулмандар аз болушабы?" дейт. Алардын аздыгынын себебинен дин душмандар аларды коргулушабы, жок кылышабы дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи жок дейт. Ал күнү мусулмандар көп болушат. Бирок алардын жүрөгүндө дүниөгө болгон сүйүү болот. Дүние алардын жүрөгүндө орноп калат. Жана алар өлүмдөн коркуп жашап калат. Аллах Таалага жолугучу күндү каалабай калат. Мына ошол себептен алар бөлүнүп, жарылып алсырайт дейт. Алар алсыраган кезде душмандар аларды ар тараптан жеп, аларды коргулуп жок кылат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, дүниөнү жакшы көрүштүк, өлүмдөн коркуп калыштык, акыретке даярдык көрбөштүк бул мусулмандардын күч кубатын кетирет, душмандарга коргулдурат экен. Мына ушул дүниөнү жакшы көргөн себептүү мусулмандардын ортосундагы биримдик, ынтымак чачырайт. Ар ким өзүнүн дүйнөсүн ойлоп, ар ким өзүнүн иши менен кетип, мусулман бир мусулманга жардам бербей калган кезде пайгамбар саллаллаху баяндагандай, мусулмандар булар бири-бирине курулуш сыяктуу деп бизге баяндап берген. Алар бири-бирин жөлөп таяп турат деген. Качан ар бир мусулман өзүнүн башын ойлоп, бири-бирине жардам бербей, бири-бирине көмөктөшпөй калган кезде мусулмандар алсырайт. Алар алсыраган кезде бул дин душмандары келип, алар жок кылат дейт. Мунун баары башатын эмне турат? Дүниөнү жакшы көргөндүктө. Алардын жүрөгүндө дүниөгө болгон зухуттун болбогондугунда мына ушундай алар мусулмандар алсырап, алар жок болот дейт. Алардын дини дагы мына ушундай алсырайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, дүниөгө берилбештик, дүниөдөн зухут кылыштык бул мусулмандардын күч кубатын бекемдеткен. О, урматтуу мусулман бир тууганым, сахабалар алар аз болушкан. Бирок алар дүниөгө болгон жүрөгүндө зухут болгон себептүү, дүниөгө болгон алардын сүйүүсү жок болгондуктун себебинен алар жер бетин баарын фатых кылышкан.
динди, ислам динин жер бетине таратышкан канча деген чоң империяларды алар жок кылышкан. Аз болгонуна карабастан, алардын Аллах Таалага болгон сүйүүсүнөн, акыретке болгон сүйүүсүнөн, бул дүйнө ушундай арзыбаган нерсе экендигин билгендиктен улам Аллах Таала аларга мына ушундай жеңиштерди берген. Биз дагы мусулмандар эгерде ийгиликтерге жетүүнү каалай турган болсок, анда биз дүйнөдөн зухут кылышыбыз керек. Бул зухут дегенибиз жогору айткандай эле эмне? Дүйнөнү жакшы көрбөштүгүбүз, дүйнөнү, мал мүлктү Аллах жолуна коротуштугубуз, акырет үчүн мал мүлктү сарпташтык. Биз мал мүлктү жыйнагандан максат Аллах Тааланы ыраазы кылуу болуш керек, бейишке жетип алуу болуш керек. Ушул жакшы үйдө жашап, жакшы машина алып, жакшы нерсе менен жашасам болду, ошол нерсе менен мага жетет дебестен, биз мусулмандарга жардам берсем, билим тараптан ушундай билимин ашырсам, мусулмандардын санын көбөйтсөм, мусулмандардын күч кубатын көбөйтсөм, мусулмандардын илим билимин көбөйтсөм да мына ушундай мусулмандарга мен жардам берип жашасам деп негизи максатыбыз ушул боло турган болсо, жана ошого аракет кыла турган болсок, тил менен айтып койбостон, анда биз Аллах Таалага эң сүйкүмдүү пенде болобуз. Жана бизден кийин келе турган мусулмандардын биримдигин бекемдейбиз, алардын күчүнө күч, кубатына кубат кошкон болобуз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.